Урматтуу саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге ушул паннону көргөзгүм келип атат. Бул мастер-класс негизи паннону кантип тартыш керек деп мен да түшүндүрөм, бирок сиздер башка сүрөттү алып, өзүңүздөргө ылайыктуу сүрөттү алып туруп панно жазайын десеңиздер, жаза бериңиздер. Болгону мен бүгүн бул Есиятанын мазарын көргөзүп сүрөтүн тарткан себеби мен берде Түркстанда жашап аткандан кийин бул негизи ыйык, анан көбүнчө ушундай заказдар көп келет. Мен бүгүн сүрөт жөнүндө сөз кылбайм. Мен ушул ар кайсы түздөгү жүндөр менен кантип иштеш керекти түшүндүрүп берейин алдымда. Сиздер ар кандай өңдү алганда кээ бир жүндөрдүн боектору чыгат. Чыкканда дагы өзгөчө бир аябай мындай чыгып, анан башка өңдөгү жүндү ушунчалык өңүн бузуп жибериши мүмкүн. Мындай башкача раскладканы кылып атканда өңдөрү өзгөчө жакшы, көрүнүшү жакшы болот. Анан кийин ызык сууга салгандан эле өңдөрү баат бири-бирине кирип кетет. Мен азыр сиздерге көргөзгүм келип атат. Мен даяр кийизге ушундай сүрөттөр тарткам. Даяр кийиздин сүрөтү өңү кызыл болчу. Мен раскладка кылып атканда өңдөрү башка болчу. Андан кийин киргизгенден кийин эле бул өзгөчө маргеланский шелктун өңү бузулат, ак өңдүү жүндөрдүн вискоза ошо боекту өзүнө тартып алат дагы, өңдөрү башкача болуп калат. Бирок эми муну бүткөндөн кийин өзгөчө бул мындай билинген деле жок айырмасы. Эми көбүнчө ошо кызгылт болуп калды да. Андан кийин мисалы мына моундай паннону мен жасагам. Буну да көрүңүздөрбү, өңү күчтүүрөөк болуп кетти да. Мына кыздардын беттери өзгөчө мындай ак эмес, андай сары болуп калды. Көбүнчө боекторду жүндөрдү боегондо мындай кызыл жүндөр, крем жүндөр, сары, кээ бир жашыл өңдөр мындай боегу күчтүүрөөк болуп, ак менен көк анан эмелерди бузуп салышы мүмкүн. Мен андан көп ойлондум, кандай кылсам, кантип мен сүрөттүн өңүн мындай жүндү эметип атканда ошо бир жүндүн өңү экинчи жүндүн өңүн бузбаш үчүн эмне кылыш керек деп, анан мен суунун градусун ылдый кылдым. Кранды ачканда бир 20-25 градус колума жылымык болгон суу менен эметтим. Мен азыр сиздерге көргөзгүм келип атат. Мен ак өңдүү жүндү раскладка кылдым. Керектүү жүндөрдү основаларын баарын эметтим дагы, сабындап, анан бир 2-3 саатка коюп койдум. Койгондон кийин муну эми кайра үстүн жаап, кайра самындап, анан машинка менен бир сыйра префилип кылып, өтө киргизбей, бул жүндү өтө киргизбей, мындай жууганда жүндөр чыгып кетпеш керек да. Ошол состоянияга чейин, ошол кезге чейин муну мен киргизем. Андан кийин сууга салып, акырын бурап, сууга салып, самыны кетирип, жашынакы алып туруп, суусун сарыктырып туруп, анан кайра жайып, муну кургатып, ошо бир түнгө мен жумуштан саат 6:30 кетем, эртең менен 9-да келем, ошол убакытка чейин бул кургап калыш керек. Кургагандан кийин кайра мен муну эртең менен жайым, негизи кийиз эз алыш керек. Анан жайып туруп, үстүнө сүрөт тартып, адам тышкары мен буну эмес, башка өңдөгү жүндөрдү да префиль кылып, анан сүрөттүн ичине, сүрөттүн ичине крем өңдүү, жашыл өңдүү, сары өңдүү префилдерди кыркып, анан ошо сүрөттүн ичине толтуруп, анан ошол эле күнү бул демени паннону
экинчи сире машинка менен дагы киргизиш керек. Сүрөттөрүн ушинтип толтургандан кийин чала келген кейстер менен префект менен толтуруп туруп, анан кайра самындап, үстүнө сетка жаап, кайра машинка менен муну киргизип бүткөндөн кийин мындай өтө катуу киргизбеңиздер. Кайра самынын кетирип, жылымык суулап, суусун сыгып, сарыктырып, бир түнгө калтырып коюш керек. Эртесинө ине менен губканын астына салып туруп, ине менен кара өңдөн жүндү көрдүңүздөрбү? Ошо ине менен бар сүрөттү баягы бөлүш керек. Бир өңдө өзүнчө эметтеп, баягы основной рисунок негизи бөлүнүп туруш керек. Ошон үчүн биз кара өңдө же мындай өңү кочку крем өңүндө деле эметсе болот. Мен берде кара жүн бар болгондон кийин мен кара жүн менен мунун баарын ине менен сайып чыктым. Сайып, бөлүп, сүрөтүн өзгөчө кылып, анан ошол эле күнү кайра суулап, бул 3-күн болот. 3-күнү кайра суулап, машинка менен жашына калып туруп, өткөрүп туруп, мына кырларын баарын кыркып, түздөп, андан кийин муну эме менен, труба менен, валяние в плоскости деп коет орусча, труба менен акырын сүрөттөрдүн баарын кириш үчүн баарын труба менен эметет. Ураз, стол ураздар, колуңуздар менен ушалайсыздар, уйкалайсыздар, кырларын чогултуп да уйкалайсыздар. Андан кийин 3-күнү буну уже болгондой катуу эки жагын тең, бир жагын биягындагы, бул жагындагы труба менен айландырып, бул уже бүтүрүш керек. Бүтүрүп, жылымык сууга уксустан кошуп, чайкап, кайра труба менен айландырып, сол жагынан, оң жагынан баарын айландырып, суусун азайтып туруп, кургатып коюш керек. Андан кийин 4-күнү намноолорун бар деген кырларын бар тигип коюш керек. Анткени буну эми жыгачка тартып, буну рамкага байланат. Ошон үчүн мен бул кырларын тигип койдум. Анткени барыбир бул рамка кылыш керек. Адан тышкары бул бекемирээк болот. Өзү мына кийиздин сапаты аябай жакшы болду. Минекей, аябай жакшы үтүктөп, бүтүрүп, мынакей бул жүн өңдөрү бири-бирине эметкенче. Муну катуу саманга суулап, анан кийин бир түнгө калтырганга болбойт. Ошол эле күнү киргизип, анан суусун сарыктырып анан кургатыш керек. Түндөп туруп калса дагы, крем менен көк өңдүн өңдөрү бири-бирине чыгып кетиши мүмкүн да. Анан чыкканда дагы бир башкача болуп чыгып кетет. Бул жака эки жака эметип тургандан кийин мындай эме болуп коет да, эмесин бузуп коет, сүрөтүн бузуп коет, өңдөрүн бузуп коет. Ошон үчүн урматтуу айымдар, мен сиздерге бул мастер-класста азыр полный көргөзүп берем. Раскладкадан баштап, сүрөтүн кандай кылып жөнгө көчүрөбүз, кантип префект менен сүрөтүн ичине толтурабыз, кандай өңдөр менен колдондук, маргелланский шов берди, бир аз вискозабат и ошо жүндүн ушундай өңдөр менен панону жасап сиздерге азыр мастер-класска менен кошо катышсыңыздар деп видеону көрүп коюңуздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.